Кандай гана реформа болбосун, анын ийгилиги адам факторуна же болбосо судьялардын жоопкерчилигинде жана кесипкөйлүгүндө. Алар ар бир чечимди кабыл алууда мыйзамдуулукту, адилеттикти жана адам тагдырына болгон жоопкерчиликти биринчи орунга коюу башкы милдет эмеспи? Сот адилеттиги туурасында сөз болгондо коомчулукта дайыма судьяларды тандоо иши ачык, таза жана кесипкөйлүк деңгээлде жүргүзүлүшү керектиги зарыл экени ар дайым бир ооздон айтылып келет. Биз бүгүн Жогорку соттун судьясы, судьялар кеңешинин төрайымы Аида Сейдакматова менен ушул багытта баарлашканы турабыз. Айдайым, кутман кечиңиз менен алгач сот тутумунун кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Уруксат берсеңиздер, мен дагы өзүмдүн кесиптештеримди жана аппарат кызматкерлерин бүгүнкү кесиптик байрамы менен куттуктагым келет. Иштеринде ийгилик каалайм. Андан тышкары биздин аппарат сот тутумундагы аппарат кызматкерлерине мындан ары адилеттүүлүктү туу туткан кесипкөй адистер болот деп ишенем жана ошону каалап кетет элем. Мамлекетибиздин сот тутуму дагы кандай гана кыйын кырдаалдардан, оор өзгөрүүлөрдөн, татаал реформалардан өтүп барган сайын өркүндөөнүн үстүндө экенин президенттин дагы айтканы бар. Сиз менен биз ушул сот тутумундагы соңку аракеттер туурасында сүйлөшөлү деп чакырып отурабыз. Анын бири мына ушул сотторду тандоо жана кадрдык резерв туурасында болсун. Бул жаатта кандай конкреттүү өзгөрүүлөр болду? Бул боюнча былтыр 25-жылдын декабрь айында мыйзам күчүнө кирди. Ал жерге өзгөрүүлөр киргизилген. Сотторду тандоо боюнча азыр именно тандоо боюнча маселелер каралып чыккан. Азыркы күндө ошол боюнча санариптик платформалар иштелип чыкты. Азыркы учурда бүгүнкү күндө конкурс өтүп жатат. Мурунку эски мыйзамдын негизинде өтүп атышат. Алар берилген ордулар боюнча тапшырып, азыркы күндө конкурс өтүп атат. Ал конкурс бүткөндөн кийин жаңы мыйзамдын негизинде резерв соттордун резервин боюнча конкурс жарыяланат. Ошол жерге соттор резерви топтолот да. Ал болсо бүт баары ошол санариптик платформада өтөт. Ошондой эле адамдык факторду азайтуу максатында ушундай реформалар жүрүп жатат. Эми тандоо, сотторду тандоо баягыдай нааразычылык келтирбегидей кылып, ошол санариптик платформа аркылуу өткөнгө аракет кылып, ошондой мыйзамдар кабыл алынды. Айдайым, сот тармагын жана судьялардын ишин жакшыртуу маселелери соңку жылдары дагы активдүү жүрүп жатканын биз байкап жатабыз. Маселен, жарандарга соттук териштирүүлөр, судьялардын кесипкөйлүгү жана чечимдердин адилеттүүлүгү боюнча өз ойлорун билдирүүгө мүмкүнчүлүк берилип атканы дагы айтылган. Бул тутум азыр кандай уланууда? Бул жаатта дагы чоң иштер жүргүзүлүп атат. Азыркы күндө бул дагы мыйзамга кирген өзгөртүүлөр, конституциялык мыйзамдарга өзгөртүү келген. Азыр соттордун профессионалдык деңгээлин баалоо боюнча атайын конституциялык орган бар, атайын комиссия иштеп жатат. Ал боюнча судьялар ар бир 4 жыл сайын ошол кесиптик профессионалдык баалоодон өтүшөт. Ошонун жыйынтыгы боюнча андан ары алардын кызматта болушу боюнча же болбосо башка шарттар каралат. Бул профессионалдык баалоодо алардын чыгарган чечимдеринин сапаттары, андан тышкары өзүнүн этикалык аброюн дагы келтирилген шекелтүүлөр болуп, ошолордун баардыгы талдалып чыгат дагы. Анан комиссиянын жыйынтыгы боюнча сунуштар берилет. Ал боюнча эгерде кандайдыр бир шарттар менен судья мындан ары өзүнүн жумушун аткара албай турган болсо, ал тууралуу дагы сунуштар берилип, андан ары судьянын ошол жерде өзүнүн кызматын өтөө тууралуу суроолор каралат. Сот системасына болгон ишеним маселеси дагы кыргыз коомчулугунда орчундуу болуп келген. Азыр жагдай өзгөрдү деп айтсак болобу? Сот системасына ишеним кандай болууда? Бир баалап айтуу азыр мүмкүнбү? Эми сот системасына дайыма эле ушундай жагдайларда көп ишенбейчүлүктөр болуп келген. Азыр дагы ошондой суроолор туулуп келет. Бирок ошол эле убакта азыркы дагы эле болсо бүт системанын өзү жогорку сот баш болуп ушундай бир жакшы программаларды киргизип атат. Ошондун ичинде бири дагы айтып кете турган, бул QR коддор коюлган, ар бир соттун имараттын ичинде атайын QR коддор коюлган. Ошолор аркылуу жарандар өздөрүнүн ойлорун ошол жерге билдирип кетсе болот. Соттун иштемелүүлүгү боюнча, мекеменин өзүнүн иштегени боюнча, аппарат кызматкерлеринин иши боюнча ошол жерге өздөрүнүн каалоо тилектерин айтып кетип атат. Ал боюнча талдоолор жүрөт. Анан ошол талдоолордун негизинде областтык соттордун төрагалары менен, райондук соттордун төрагалары менен иш алып барып, коюлган ошол жердеги кемчиликтерди ордунан кайра оңдоого аракеттер жасалып жатат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз эске салалы, түз эфирде Жогорку соттун судьясы, судьялар кеңешинин төрайымы Аида Сейдакматова менен баарлаштык. Биз эми дароо башка кабарлар менен тааныштырууну улантсак.